Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Орозоңуздар куттуу болсун. Биз кайрадан тил үйрөнүү темасынын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Өзүнчө ушул тил үйрөтүү боюнча өзүнүн методикасы бар. Рашид Бараталиев агайыбызды конокко чакырып отурабыз. Кандайсыз, Рашид агай? Саламатсыздар. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Орозоңдар куттуу болсун. Бүгүнкү күндө мен сизге ушундай бир суроо менен кайрылгым келип турат да. Сиз ошол тил үйрөтүүдө өзүнчө бир методиканы иштеп чыккансыз, андан тышкары сиз ушул окутуучу катарында сиздин жеке байкоолоруңуздар, мисалы үчүн бир мектепте, бир класста мисалы жакшы окуган окуучулар, анан начар окуган окуучулар айырмаланып турат да. Анан турмуш жолуна аттанганда ушул жакшы окуган окуучулардын эмнеге көбүнчө ийгиликсиз болуп калат дагы, анан орто заар окуган окуучулар турмушта көп ийгиликтерге жетишип кетет. Ушунун айырмасын кантип байкадыңыз педагог катары? Саламатсыздар дагы бир жолу. Эми бул жакта мындай да, бул системага байланыштуу. Мисалы, негизи жакшы окугандар бул элдин байлыгы. Себеби бул бала деген ойноп кел десең да жок, китепти алып окуган бала да, аны жакшы окутса кимдер окутат, жакшы немелер профессорлор окуса ал качан эле академик болот эле. Бирок ошондойлорду жок кылыш үчүн эмне кылыш керек? Буларга эң жаман мугалимдерди бериш керек. Ошондо булар мисалы туура эмес бир нерсени айтса же түшүнүксүз айтса, булар түшүнбөй калат, үйдө кайталап жазат, булар аракетчил да жазат. Анан келип кайта туура эмес болуп калып, анан өздөрү түшүнбөй, өзүнө ишенбей калат да. Ошо менен ошо перфекционизмге кууп жүрүп, булар өзүн бузуп салат да. Негизи буларды мындай жакшы үйрөтүп эле, мындай туура жол менен үйрөтсө, булар элдин байлыгы болот эле. Негизичи булар ошо илимчилер, ошолор да негизи. А эми белки жаман окугандар булар бизнесмен болуп кетет. Неге? Себеби алар билет, бул система аларды албайт. Алар өзүнө ишенет. Анан бир жан багыш үчүн булар эми акчага карап, бир нерсе аракет кылышып, ошол жыйынтыгы болуп атат да эми. Ойчул ойлонгончо тоо келчил тоо ашат деп кыргыз бекер айтпайт экен да. Ошондой. Анан бирок карасаңар, мисалы, азыр мына жакшы окугандардан сурап көргүлөчү, мына депутат болгон келеби десе жок деп калат. Себеби булар жоопкерчиликтен коркушат. Туура эмес мыйзам алсам эмне болот эле, анан кандай эл эмне дейт депчи. Булар негизи баягы жоопкерчилик бар да. А эки алгандарды сурап көргүлөчү, депутат болсо эмне орун барбы деп эле коркуп эле сурап келет. Анан ошол жакшы окугандарды секретарь кылып 15 миңге жаздыртып, себеби өзү жаза албайт да. Жалдап алып жаздыртат. Ошон үчүн бул система туура эмес болуп кетти. Негизи ошолор келсе, жоопкерчиликтүү болсо, булар мындай эки жагын түшүнүксүз мыйзамдарды жазбайт эле. Себеби булардын башында бар да жоопкерчилик. Эртең жазса да, эртеси күнү жок, мен жазган жокпун деп мындай жоопкерчилик, ошо анын эл дагы ошого батып атат да. Эми эмне кылганды билбей, мыйзам кандай иштейт деп түшүнүксүз болуп, анан эми система дагы мындай аралашып кетет да. Негизи бул система кандай? Бул акылдарды басып салыш керек, келесолорду чыгарып салыш керек. Себеби келесолор чыкса, бул дүйнөдөгү байлар аларды колдонсо болот. Булар мисалы миллион алып качып кетем деп ойлоп атат. Жок, мына орустарды эле көрдүңөр, мына Кипрге канча акчасын алып чыкты, мына мультимиллионер. Бир күнү жаап койду эле, докажи кайсы жол менен таптым деп бирөөсү ала албай койду. Эми кайта келип, эми Россияда 3 эсе неме кылышы. Андан көрө бул деген элге салса, эл байыса, бир тең чыкса, ошол байлыкты ала албайт эле дүйнөчү. Булар элиме кыйын болом деп дүйнөгө шылдың болуп атат да негизи дегенде. Сиз мына азыр тил үйрөтүп атасыз да дагы эле? Ооба. Үйрөнгөндөр барбы? Албетте. Азыр мына бүгүнкү күндө эл аралык акыбал өтө татаалдашып кетпедиби? Иран, Израиль чатагы ушунчалык деңгээлге жетти. Сыртка чыгам дегендер барбы? Байкашыбызча караганда, маалыматтарга караганда сырттан кайра мекенди көздөй качып аткандар көп болуп атат да. Кандай болот ушул жагдай? Эми азыр көбүнчө Европа жакка. Ошо Европа азыр окуу жакка чакырып атат, анан иш жакка чакырып атат да. Мурун баягы Арабстан жакка барып иштешкен да. Эми азыр мына акыбал менен мына эми жалдап атпайбы, алып кеткиле деп баягы нары бери бара албай коркуп атышат эми.
эми чатак болуп баратат. Эми негизи бул чатактын деле себеби бар да. Сиз ушул чатак боюнча кандай өзүңүздүн көз карашыңыз? Эмнеден улам кандай бул мындан ары эмне болушу мүмкүн? Дүйнөлүк кризиске такалышы мүмкүн? Эми бул деген мындай да, эми бул дин деле күчөп атат, көрдүңөр да. Эми мисалы Европада баягы көп качкандар болуп атат да, туура. Африкада немелер, анан булар учурап атат да ошого. Булардын артында ушу Ближний Востоктогу элдер эле турат да негизичи. Мына алар уже биригип баштаган, мындай уже өз-өзүн дин жакта неме биригип кооптуу болуп кетти да дүйнөгөчү. Эми ошо бир эң чоңун азыр көрсөтүп сындырабыз деп атат. Анан уже калгандары ойлонуп сүйлөп баштайт дегендей, уже Европа күчүн көрсөтүп атат, эми Америка таянып дегендей да. Израиль көбүнчө. Азыр Европа менен деле не болуп атат. Эми бул негизи качан башталган көрүп атасыңар, Эпштейндин тизмесинен кийин башталбады. Демек, бул Израилде аларга компромат бар да. Анан ошону жабайын деп, эптеп бир нерсе кылайын деп атат да. Эми бул чатак деле жөн бүтпөйт эми азыр эл дагы түшүнүп, азыр Кыргызстан деле түрк өлкөлөр да түшүнүш керек эми кайсы тарапта бизге кандай таасир берет деп азыр биригип мындай чачыла берсе, аны бири-бирине тарых менен эле уруша берсе, эми азыр чындап эле келишет да, душман издеп жүргөндө душманды табат да дегендей. Бул оюн эмес негизи. Ошондуктан ушундай сөздөрдөн алысыраак болуп, тынчтыкка чакырып, туура тарых деген бириктирет, жаман тарых деген ал бузат. Анан душман издебей досторду издегиле дегендей да. Окуянын аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Сиз кайсы тарабындасыз? Мен эми баягы чоң өлкөлөр айткандай, мен эч бир тарабында эмесмин. Мен Кыргызстандын өзү кызыкчылыгы болуш керек дегендей дейм да. Мисалы Казакстан каршы чыкса же бир мындай болуп атса, бизге баары бир, биз өз элибизди сактап калыш керекпиз. Бул дүйнөдөн өткөнбүз. Канча жыл азыр мына Кыргызстан деле ачкалыкка жардам берген 30-жыл билесиңер да. Эми мына көрүп атабыз аягын да, границасын жабып. Но Тажикстан деле согуш болгондо гражданский Акаев деле токтоткон да. Барып сүйлөштүрүп кичине мындай. Анан биринчи тепкен Борачат деген тепкен биз болбодукпу? Борго төбөт дегенде. Анан баягы эле казактар эле туган деп атып эле баягы тажиктерге ок беришип неме болуп аткандай. Эми бул эми саясат десек болот да. Ошондуктан мен азыр эч бир тарапта эмесмин. Өзү эле сакталып, кичине мындай азыр абдан лавировать этип эле сактап калыш керек да. Ушул чатактачы сиз туура ойду айттыңыз да, Борбордук Азия мамлекеттери кандай позицияда болгон туура? Балким бир ынтымакка келип, жалпы ынтымакка ушул жерден биригип кетишер. Жок, туура. Эми бул жакта ынтымакка келиш үчүн эмне керек? Билим керек биринчиден. Мына кайып эле капкаякты тарыхчылар чыкты. 1000 жылдан бери сенин атаң бир койду алып кетти эле деп согушуп, согуш жетпесе мына дүйнөнүн акырындап келип атат согуш. Көрөбүз азыр. Ар бир өлкө өзүнчө тура албайт, бул туруштук бере албайт. Бул мына бириксек, анан туура тарыхты жазса, кандай болсо не болсо ынтымакка чакырып турган неме керек да. Мисалы эми кыргыздар деле барбы, кошуна урушуп атса, неме кылса, ынтымакка келсин деп айыл келип эле аксакалдар чечип койчу да. Рахмат, Рашид эке. Бүгүнкү маек түшү менен кыскартып туралы. Кудай буйрса дагы алдыда дагы улам жолугуп турабыз, улам маектешкенге аракет кылабыз. Ишиңиз илгери болсун. Урматтуу достор, каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Рахмат.